Дүйнөлүк статистика боюнча ар бир 5-6 адам каза болгон кишилердин арасында ушул оорудан каза болуптур. Биз бүгүн рак оорулары жөнүндө сүйлөшөлү дедик. Бүгүнкү биздин коногубуз Ая, нутрициолог. Саламатсыздарбы? Бүгүн кубанычтамын ушундай оор теманы силер менен келип, ачык толгу менен ачып сүйлөшүп, элге туура маалыматтарды жеткизгенге бардык өзүмдүн ичимен элге даярмын. Айтып, сиз суроолоруңуз болсо дагы баарына толук жооп бергенге аракеттенем. Мисалы 2023-жылы кыргызстандыктардын арасында 30 000 бейтап ушул оору менен кайрылыптыр да бир жылдын ичинде. Анан бул оору эң негизгиси биринчи, экинчи стадияда кайрылса жакшы дарыланат экен. Ошон үчүн биз эң негизгиси кайсы себептер алып келет ушул ооруга сүйлөшөлү дедик элек. Эми биринчиден айтканда, бул ооруну ар бир адам, мынтип айтсак болот, психология жагынан көбү коркушат. Ар бир адамга укканда ушул дарт оору, жаман оору дегенде баарынын ичинен бир кандайдыр бир толкунданып, аябай коркушат. Мунун баары психология жактан караса, албетте баардык жер жүзүндөгү болуп аткан бузулуштар, мисалы үчүн абанын генетика жагынан да караса болот. Азыр сиз айткандай көп адамдар ушул жаман ооруга туш келип, анан убагында өзүнүн ден соолугун карабай, экологиянын начарлашына караштуу бузулганынан ушу көп адамдар баягы дарт ооруга чалдыгып атышат. Анан менин оюмча бул эмне деп биринчи суроо деп атпайсызбы, ушул жаман ооруга эмне алып келет? Эң эле биринчи бул иммунитеттин бузулушу. Баягы биздин адамда бүт баардык адамдарда онкология клеткалары бар. Баягы уктап турушат, ойгонгондо бир таасир этсе, бир стресс алса же ден соолугу аябай начарлап кетсе, ошол маалда ушул клеткалар ачылып, анан активдүү иштеп, анан ошондой дарт ооруга алып келет да. Анын биринчи себеби, мен эми нутрициолог болгондон кийин мен биринчиден баягы эле миссиям, айтканым тамактануудан. Эмнеге? Иммунитетибиз эмнеден бузулат? Анткени убагында тамак ичпей, керектүү витаминдерди тамактан албай, биздин организмибиз бүт сиңирбей, ошон үчүн туура эмес уктап, негизи эле жашоосу туура эмес болгондон ошонун баары чогула берип, анан ушул дарт ооруга алып келет. Бирок баардыгы эмес, болот, көп айтат, ата-энеси ооруган болсо баласына да берилет деп. Аны да кийин сүйлөшөбүз. Азырынча айтканым, биринчиден бул мен 4 себеп деп айтсам болот. ГМО. Азыр баары эле айтып атпайбы? Мисалы үчүн бүт азыктар, биздин азыктар, көбү жасаган азыктар магазинде көпкө турат, баягы кошулат составына. Кайра иштелген тамактар да, натуралдуу эмес, натуралдуу эмес. Эмне үчүн ар бир азык көпкө туруш үчүн составына баары бир кошулат атайын. Анын баары бизге, ден соолугубузга баары бир ичип жегенден кийин бир туура эмес таасирин алып келет да. Ошон үчүн мен айтам, ГМО, анан кайра иштелип чыккан эттин, мисалы колбаса, сосиска, азыр баары эле оңойго чуркап барып магазинден ала калып, балдарына бутерброд жасап, ысыта калып, куура калып, ошондой тамактарды берет да. Ошонун баары биздин клеткаларды, мындайча айтканда, акырындап өлтүрөт. Анан дагы биринчи айтып кетерим, баягы тамакты туура жасаш керек. Биз көнүп калганбыз, көбү жакшы көрөт кырмычыкты аябай кууруп алып, этти кууруп алып, баардык жашылчаларды курганда, баягы гликация деп коет орусча айтканда. Тамактын пайдалуу эмеси кетип калат, анан кайра зыян, транс майлар деп айтсам болот. Ошол транс майга куурулган тамак, жасалган бүт тамактар, ошонун баары биздин клеткаларга, ден соолугубузга ошондой дарт ооруну алып келиши мүмкүн болот. Ошон үчүн мен дайым кайрылган адамдарга айтам, биринчиден духовкага жасаса болот тамакты, майды туура тандаш керек. Транс майлар деп айттым, гликация да жасаганда тамакты. Андан кийин этти кайра
переработка кылып эттин түрлөрүн колбаса айткандай эле ошол магазинде жасалган кошулган тамактар ошонун баары зыян болуп эсептелинет. Анан баягы эле кайдан чыкты бул оору, кайдан мен туура эле жүрүп жашап баарын эч кандай атам бабамда жок бул оору кайдан эле болуп калды. Анын баары азыр бузулуп атпайбы? Бүт эми мындай карасак бүт эле жашообуз тегеренип бүт бизди курчап турган баары бизге бир зыян алып келип атат да. Анан эң негизгиси ушул тамактануу деп мен нутрициолог катары 100% айтам силерге. Баары ушул тамактануудан болот. Анткени иммунитет керектүү витаминдерди албайт. А иммунитетин күчтүү болсо бул оорудан көбү да башталып келатса дагы айыгып кетет деп айтат го. Кантип айыгып кетет? Бул адамдын иммунитети аябай кармашат да ушул оору мененчи, клеткалар менен уже дарт болгон клеткаларды жашайм деген клеткалар каптап күрөш болуп, мындайча айтканда эми баягы врач жеңип кетет, жеңип кетиши болот да. Анын үчүн бул ооруну негизи мындай жашоо образдын оорусу деп дагы айтат экен, Албетте, биринчиден айтып атпаймынбы, адам өзүн сактап, туура тамактанып, убагында уктап, баягы эле мурдакы подкастта айткандын баары бүт оорулар алып келген себеби ушул туура эмес жашоону алып барчу да. Ар бирөө өзүн туура эмес жашоо менен баратса, аягы ушундай бир дарт ооруга келиши мүмкүн. Азыр биздин көрүүчүлөргө жакшыраак түшүндүрүп берели. Эмнеге иммунитеттин оорусу деп айтабыз, Бизде негизи адамда бир күндө 4 миллион жаңы клетка пайда болот экен, Анын ошонун арасында 350 миңи мутация кылат экен. Иммунитет жакшы болсо, анын баарын жеңип чыгат экен да. А иммунитет ошол маалда туура эмес уктап, туура эмес көп тамак жеп, көп күндөн бери айлап, жылдап туура эмес тамак жей берсе, иммунитет бир күнү ошол клеткалар байкабай калат экен дагы, анан ошолор көбөйүп баштайт экен. Эмнеге рак оорусу аябай тез өнүгөт? Анткени могу туура эмес мутация болгон клеткалар аябай тез бөлүнүп баштайт экен да. Мисалы жөнөкөй клетка бир күндүн ичинде пайда болсо, ал бир күндө аябай көп, 4-5 эсе. Ошон үчүн тез эле рак оорусу биринчи стадиядан экинчи стадия, үчүнчү стадияга өтүп кетет экен. Анан биринчи стадияда түшүндүрүп берип койсок дагы жакшы болмок да. Биринчи стадия эми биринчи стадияда баягы жаңы мындай деп онкологдор да көп айтат, мен көп уккам. Өзүм врач болбогондон кийин, бирок нутрициолог врачка жакын профессия. Ошон үчүн мен баарын аябай далилдеп, изилдеп, өзүмө керектүү маалыматтарды топтогом. Биринчи стадияда бул эмне үчүн көп айтат, мен жеңип чыктым деп мага көп кишилер айтат да, ушул эң жаңы башталып келаткан убакта жеңип чыктым. Анткени убагында ошол дайым айтам да, мен келген адамдарды, бизде кыргыздарда мындай го, жүрө берет, а бул жаман оору эч качан белгисин бербейт. Мисалы үчүн башка оорулар бир биягым ооруп калды, биягым сайгылашып атат, жаман болуп атам десе, бул оору эч кандай өзүн мен келет деп бар экенин айтпайт. Унчукпай эле өзүнүн ишин кыла берет, мындайча айткандачы. Анан ошон үчүн мен дайым ар бир келген адамга айтам, бир жылда жок дегенде 2 жолу полный денеңерди, организмиңерди лаборатория, врачтарга, дарыгерлерге кайрылып, текшерилип тургула. Убагында ошол эң негизгиси башталып келаткан убагын өткөрүп албаш керек да. Көрүп калдыңбы, билип алдыңбы, ошол жерден анан көбү өзүн таштап коет, мындай психология жагынанчы, ушундай ооруга туш келипмин, эми кантем деп. Аны дагы айткан неге психологдор менен иштегенде ушул жаман ооруну ичинен өзүң дагы жеңип койсоң болот да. Анан жаңы башталып келатканда атайын протоколдор бар. Биз дагы нутрициологдор да түзүп беребиз. Кандай тамактануу керек, кайсыл тамактарды күнүмдүк жегенге мындай өзүңчө түзүп алып, ошолорду жешиң керек деген протоколдор бар да. Анан дагы кандай десем, баягы химия деп коет. Убагында биринчи эми химия деп айтканда ал даяр болушуң керек, ал мындай ооруган клеткаларыңды дагы, оорубаган клеткаларыңды дагы өлтүрөт. Бирок ошол кезде аябай чоң жардам бул туура тамактануу
баягы эле кайра буга келип атабыз. Ошон үчүн ошол кезде аныктап алып жаңы стадиясын. Эми азыр андай дары деле жок. Көп айтып атат, чет өлкөдө бир дары чыгыптыр, аябай кымбат, бир ичкенде эле жаңы стадияны дагы жок кылып коет экен деп. Эми бул баары бир Кудайдын колунда деп аны дагы айтсак болот. Ар бир адам кантип жеңип чыгат. Ошон үчүн мен ойлойм, убагында жокпу барбы баары бир барып текшерилип туруш керек. Анан табары менен дарыгерге кайрылып өзүнүн жашоо. Ошо силер туура айттыңыз да, көп кишилер мен угуп калам да, ошол дарыгерлерге барбай, жанакы көз ачык кандай мындай ушундай бир изилденбеген жолдорду издеп башташат да. Силер айтып атасыз, биринчисинде дарыгерге барыш керек, анан ошол жашоонун образы менен баарын мындай чогуу дарыланыш керек, дарыланып, туура тамактанып. Баары чогуу да, баягы мен эң жакшы көргөн сөзүм, өзү эле бир нерсе болбойт. Баары чогуу, бири-бирине мындай чогуу болгондо, баягы биз айткандай эле, мен айтып жүрөм го, кол 5 эмес бар деп. Баарын чогуу мындай эмитсең, чоң эме болот депчи, күч болот. Күч болот. Ошон үчүн албетте анализдерин алгандан кийин убагында дарыгерге кайрылып, нутрициологторго кайрылып, туура тамактануу, жашоосун өзгөртүү керек. Баягы изилдеш керек да, бул эмне себеп алып келди мен ушундай ооруга, эмнеден, кайсыл жерден организмимде сынып, кайсыл жерден ушул ооруга бурулуп кетти менин клеткаларым, кайсыл жерден ачылып келе кой деп тосуп алды ушул клеткаларым деп ойлонуш керек, билиш керек. Анын үчүн албетте баардык скрининг, анализ керек, кайеринен. Анан көбүнчө азыр ички органдар болот атпайбы, аябай бизде көп. Ички орган эмне? Ич агарын, ашказан, анын баары кайтадан эмнеге алып келет? Тамактануу. Баягы убагында көбү тамак ичпейт, ич агарын, ашказандын жаман ушул кара оорусу эмнеге алып келет? Убагында тамак ичпейт, уктабайт. Баягы биз айткандай эле, биздин ич агарын, биздин экинчи мээ, анын баары иштеп, печень дагы айтабыз го, аябай активдүү иштейт. Ошол печендин дагы бир кандайдыр бир күчү бар. Ушул дарт оору болгондо эң активдүү ошол органыбыз иштейт да. Анан баягы эле туура эмес тамактануудан биздин өтүбүз баары жабыркайт, анан өзүнүн күчү менен иштей албай калат, жардам бере албай калат деп айтсам болот да. Эмне үчүн туура тамактанып, туура жашоону алып бараткан адам ушундай ооруга чалдыкса, ал 100% дебейм, эми 80% бар да эмеси, мен айыгып кетем дегенгечи. Анткени баардык органдары активдүү иштейт. Баягы согушуп ошол клеткалар мененчи биз жеңип чыгабыз деп. Анан баягы сиз барып жүрүшөт көз ачыкка, тияка бияка. Эми бул анын психология жагынан мен андан эч кандай мындай барбагыла, антпегиле дебейм. Ар бир адам өзүнүн ошол күрөштө жолун таап алса болот да. Буга бардым, бул психологко бардым, бул көз ачыкка бардым, молдого бардым, нама дуасы менен аябай айыгып кеттим деген, анын баары адамда болот. Ар бири өзүнө табыш керек ошол жолун. Бирок эң негизгиси баары бир дарыгер менен ошол туура тамактанып, туура дарыларды ичип, клеткаларды кайра активге келтирүүгө, анын баары бир бул методдон. Силер айтасыз, анда ошого жардам берип, анан дагы барса болот. Бирок жалгыз эле ошо менен жакшы болуп кете албайт. Болуп кете албайт. Анын баарын ойлойт, ой мен врачка барбайм, дары ичпейм, химия албайм, туура эмес муну ичпейм, жебейм, бул чөптү ичпейм деп туруп эле бир мисалы үчүн көз ачыкка барып, анан азыр аябай эме болуп калбады, карталар менен жайып, мынча жашайсың, анча жашайсың деп. Эми бул ар бир адамды канча жашасын, ал бир гана Алла Таала билет. Биздин колубузда ушул Алла бизге берди. Ушул жашоону туура пайдаланып, бүт берген бизге азыктарды алып, өзүбүздү оңдоп, чыңдап, ишенип, ушул менен гана, ушул жол менен гана бассак болот деп айтам да. Мына мен мындай фактты эстеп кеттим да. Карасак, историяда көп эле мындай белгилүү кишилер ушундан каза болуптур да, ушул оорудан. Наполеон, Тутанхамон, Стив Джобс,
Уолт Дисней деген, андан тышкары дагы көп белгилүү кишилер каза болуптур. Мисалы Стив Джобс оорусу жөнүндө 1-2 стадияда белгилүү болуптур да. Анан бир кишилер менен сүйлөшүп, жалгыз эле тамак менен жакшы болуп кетем деп лечение кылбай коюптур. Анан сыроедение деп коет го, жанакы бышырбай жеген. Ошондойго кишилер ишендирип коюптур Стив Джобсту. Анан уже аягында 4-чү стадияга келип калганда кайра дарыгерге келсе, дарыгер кеч болуп калды, биз силерге жардам бербейбиз дептир. Анан Стив Джобс ошентип бул дүйнөдөн кайтып кеткен да. Ошол теманы айтып койсок. Эми кайтадан айтканда баары ойлойт, ой бул эмне эле деп атат, тамак эле тамак деп. Эми аны ичинен анықтаганда бул Стив Джобстун эмнеге туура эмес кылганы айтып атпайм, баары комплексте иштейт. Бир эле мен эч качан айтпайм, моуну эле кыл, ушул эле сага жардам берет деп. Жок. Бул дарт ооруда ар кайсы жагынан изилдеш керек. Түйү тамактануу, ал туура. Мисалы үчүн чики тамактарды жептир деп атпайсызбы? Ал убакытта мен айтышым керек, ар бир адамдын кайсыл органында ушул дарт оору чыкса, ошого караштуу атайын протокол түзүлөт. Балким ага деген ушул чики болбойт болчу, ага деген башка бир метод менен тамактануу керек болчу. Азыр ал убакта эми баары мындай көп маалымат жок болчу. Азыр биздин интернетте деле көп бар, туура тамактануу кандай. Анан сөзсүз дарыгерге, нутрициологторго профессионалдуу түрдө кайрылсаңар, биз албетте силерге туура жолун таап беребиз. Анан баары чогуу айтып атпайм кайра эле. Болбойт бир эле мен дары менен дарыланбайм, бир эле тамактануу деп. Тамактанууда бул менин айтканым, силер керек эмес тамактарды алып салыш керек. Биз баарыбыз көнүп калганбыз да, жана трансжиры, туура эмес фастфуд, айтып койсоң, кайсыларды такыр жесе болбойт. Сосиска, колбаса дедиңиз. Көп ушул кайра переработанный продукты, эттен жасалган колбаса, сосиска, ушуларга баарына кошулат, керектүү эмес, клеткага зыян болгон, өнүктүргөн, ушул онкологияны өнүктүргөн клеткаларга жайып берет да, келе кой депчи. Ошон үчүн ушундай тамактарды анан өзүбүз жасаганда деле мен дайым айтам, на пару мындай бышырып, сууга бышкан эмеге дымдап жасалган тамак. Биздики айтып атпайм, көбү жакшы көрөт, кырмычык, аябай майлуу, шашлык, баягы картошка фри. Ошонун баары баягы сыртында кытыраган, кара каптап калган эме, ошонун баары бизге зыянды алып келет. Ушул тамактарда мындай айтканда ойлобогула, бир эле тамак менен. Жок, туура эмес тамактарды алып салышыңар керек. Туура тамактарды спорт өнүгүүнү жашооңорго киргизип, туура уктап, ушундай бир туура жашасаңар эле 70%-ын алып коесуңар да, ушул оорудан алыс болосуңар. Анан эми албетте мен айта албайм 100% деп. Баары эле ага кандай айтсам, эси Кудайдан берилип койгон болсо, кээ бирөө ушул ооруга жолугат. Жеңип чыкса жеңип чыгат, жеңбесе эми ал өзүнүн ар бир адамдын ушундай жашоодо болгон кабыл алыш керек деп эсептейм да. Ошо биз бүгүн көбүнчө эмне, кайсы факторлор алып келет, анан кантип профилактика кылсак болот деп сүйлөшүп атпайбызбы? Көбүнчө эле кыргызстандыктардын арасында изилдөөлөр өтүптүр. Анан көбүнчө эле аялдардын арасында бул сүт безинин жана жатын моюнун рагы өнүккөн экен. Эркектердин арасында көбүнчө ашказандын жана өпкөнүнкү экен да. Анан өпкөнүкү ошол көбүнчө анын баары тартуу. Анан көп айтат, ой мен уже 20 жылдан бери эле чегип жүрөм, эмне? Эми анын баары мындай да. 1-2-3 чеккенден болбойт. Баардык таасир эткен керек эмес биздин жашоодо алып жүргөн кылыктарыбыз, анын баары чогулуп, баягы өсүп, ачылып, гүл болуп, анан гана өзүнүн эмесин берет да, мынакей мен келдим депчи. Ошон үчүн мен айткандай, эркектердики чогула берет. Биринчиден байкасаңар, газировка, алкоголь ичкенден, ушул тамеки чеккенден, ошонун баары чогулуп атып, иммунитетти биринчиден бузат.
Анан иммунитет бузулганда баягы клеткаларыбыз, эркектердин клеткалары монтип шадырап бир сигнал берет. Анан ошол жеринен дартоору чыгат. Аялдардыкы болсо эмнеден? Бул мен дайыма айтам, гормональный щитовидканы сөзсүз түрдө бир жылда 3-4 жолу текшерип туруш керек. Керектүү микро-макро элементтерди алып туруш керек. Баягы анализ берип, кайсы витаминдер жетишпейт экен. Ошонун баары эле ойлойт, үйүңдө момча витамин бар, ушуну ичип атып, ушу жардам береби деп. Эмне үчүн? Бул деген баары бир ушул ооруну мындай, кандай десем, дарбаза түзөбүз да, ушул ооруга киргизбейм деп мен сактанып, мен ушинтип ойлойм да, өзүм ичкен витаминдер баары мени ушул оорудан алыс кылып коргоп турат депчи. А көп ойлойт, эми аны дагы мен антип антпе деп ага запрет кое албайм. Анткени ой, биз ичпей эле жүрүп эле, ушинтип эле жакшы эле жашап жүрбөйбүзбү деп. Эми анын баары адамдын өзүнөн. Бирок менин сунушум убагында текшерилип, ал оору жок болсо деле убагында анализдерди берип, доктурларга кайрылып, өзүнүн гормональный жанагы аялга керектүү витаминдерди ичип, өзүбүздүн жашообузду ошентип улантып узартсак деп ушундай сунуш кылам да. Аялдардын ден соолугу ушу стресстен эле көбүнчө бузулат болуш керек. Аялдыкы дагы, эркектики да. Биз баягы аялдарда психологдор айткандай, аялдар кыйкырып, ыйлап, ызы чуу салып чыгарып алабыз. А эркектердин бир жаман жери баягы ичинен баардык болуп аткан жумушундабы, үй бүлөсүндөбү көйгөйлөр ичинен өзүлөрү аябай жаман болуп чыгара албайт да. Эми арасында азыр жакшы болуп баратат, эркектер да бар. Мындай башкача эркектер аябай активно өзүн ачыклап. Менин оюмча бул деле туура. Эмне үчүн эркек, биз айтабыз, эркек деген ыйлабайт деп. Баягы балдарды да кичинекей кезинен үйрөтөбүз го. Ыйлаба, көргөзбөй кыйналганың жок. Мындай айтканда психология жагынан эң туура эмес. Адам деген чыгарып салыш керек. Баягы топтолгон энергия ичиңде жаман бир букту чыгарып салыш керек. Мындай айтам да, мен кыйналып атсаң бар, талаага барып, кыйкырып, айрып, өрттөп, сындырып бирдемени чыгарып ал. Анткени ушул дагы бир кандайдыр ролду ойнойт организмде, чогулуп, ошол дартор. Анан айтат го, таарыныч деп. Таарыныч азыр аябай чоң тема да. Бирөөгө таарынып, аялдарда көбүнчө айта албай калган сөзүңдү ичиңде кармап калсаң, ушул зоб, андан башка дагы гормональный ооруларга өтөт депчи. Ошон үчүн мен дайыма айтам, ар бир маселени үй бүлөң болобу, жубайың болобу, отуруп чечип сүйлөшүп, өзүңдү кармабай, мындай жеңилдеп, ушундай жаркырап, уф деп айтып алгандай нерсе алып каласың го, ушагымда кетти депчи. Ошон үчүн мен биринчиден ушуну дагы сунуштайм да. Эркектерге дагы керек ушундай психосоматика деп коет. Өзүнүн чечилбеген маселелерди бирөөгө айтып, анан бизде мындай кой, психологко барчы десе, койчу, эмне ушундай, мен эмнеге барам ага айтып, ага акча төлөп, өзүмдүн проблемаларымды айтып. Бирок ушуну азыр изилдеп чыксак, кандай гана жардам берет. Көп оорулардан ушул, бул эле оору эмес, башка оорулардан ушундай айтышып, бири-бирине ички дүйнөсүн ачып, баягы кыла албай аткан иштерин бөлүшүп алгандан кийин кандай жеңилдеп психологический жагынан эс алып калат да. Ооба, бизде подкастка психолог да келген да, анан айткан, психолог жашаш үчүн кереги жок депчи. Ал деген жакшы жашаш үчүн керек депчи. Качество жизни көтөрүш үчүн керек депчи. Эми дагы бир антиоксидант деп коет экен, ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз, бул эмне, анан кантип коргогонго жардам берет биздин? Эми антиоксидант бул менин оюмча ар бир адам, ооруйсуңбу, оорубайсыңбы, антиоксиданттуу чөптөр бар. Атайын азыр фарм компанияларынын дарылары бар. Менин методум бул тамак аркылуу, баягы өсүмдүк, жашылча жемиштин бир смузи деп коем, ошонун түрлөрү бар. Ар бир адам жок дегенде, эми баягы мурунку таза кезде алсак, баары эле айтат да, ой, тоодо дем алып эле эч кандай. Эми аны салыштырбаш керек. Азыр бизде шаарда карагылачы, канча машина бар, канча ар кандай облучение алып атабыз, могу телефондон деле. Бүт бизге бир күндө денебиз, организмибиз көптөгөн керек эмес эмелерди сиңирип алат өзүнө. Анан ошонун баарын
тазалап туруш керек. Бул антиоксиданттуу кайра эле дарыгерге кайрылып, нутрициологко кайрылып, психологко кайрылып, даже психологический дагы антиоксиданттуу түрлөр, методдор бар да. Мээңди тазалашың керек, ички органыңды, каныңды тазалаш керек деген ар бир. Анан антиоксидант дегенде бул кандай көп ойлойт, баягы психбольницаларда депрессия болгондо дары берип коет го, ошону ичип алсаң анан эме жок. Аны эч качан мындай алмаштырбагыла. Бул андай эмес. Антиоксидант деген баягы кан клеткаларын тазалаш керек, ички карынды тазалаш керек. Эми мындайча айтканда, менин блогума кирсеңер, мен аябай мындай бир бак болот. Анын бутактары кеңири көп да. Антиоксиданттын кандай түрлөрү бар? Азыр айтсам, сиз экөөбүз эч бүтпөй. Эртеңкиге чейин бир экини айта кетсеңер, кайсыны жесе тамактан антиоксидантты алабыз? Эми азыр баары эле угуп жүргөн жашылча жемиштин сельдерей деп коет. Ошол анан биздин эле жакшы көргөн кызылчабыз. Кызылчабыз мындай эле арзан эле. Чийки кызылчаны баягы көбү жей албайт да. Эми мен дайым сунуштайм салат түрүндө жегиле деп. Бирок аябай эми өтүбүздү, печинди тазалаганга бул ушул сельдерей менен кызылчаны блендерден өткөрүп, суу кошуп бир аз. Анан ошону ичсе 10 күн аябай эми ички органдарга антиоксидант түрдө тазаланат. Ушул жеңил эле. Анан албетте бир уже дарттар бар болсо адамда, анда ага дагы методдорубуз бар. Чөптөрдөн настойка заваривать этип, ысык сууга эметип ичип, анан дагы дарыларды, нутрицептиктер бар. Эми анын баарын азыр айтканда мындай да көп. Ар бир, мен айтам, бир эле болбойт, бир адамга баары болот депчи. Ушул бир метод бир адамга, анан калгандарына да окшош түрдө жардам берет деп. Жок, изилдеш керек. Ошон үчүн мен айткандай нутрициологдун миссиясы ушул да. Ар бир келген адамга ага жарашкан, ага пайдалуу болгон, ага мындай бир таасирин жакшы берген жолду таап бериш. Ооба. Ошон үчүн дагы мына айтып атпайсыңар, ар бир кишиге өзүнүн жолу бар депчи. Рак оорусу дагы ар бир кишиде мындай индивидуалдык түрдө башкача болот экен, Кандай состояние, ден соолугу, иммунитети кандай уктайт, кандай жашайт, стресс канча кабыл алат, ошонун баары таасир этет. Ооба, кишиде ар кандай болгондуктан ар бири ошол изилдөөгө оор болуш керек дейм. Изилдөөгө оор, анан көп айтып атпайбы, мунуку экөөнүкү бирдей эле стадия экен, бир ашказанында экен. Эмне үчүн бул айыгып кетти, а бул айыккан жок. Анда бул дарыгер буга мындай дары берди мага деп көп ошондой моментте ошентип ойлойт. Жок. Анткени ал деген эмне үчүн айтып атам, башынан баштагыла жашооңорду түздөп, туура жашап. Анткени бул келин, биринчи келген келин, мисалы үчүн, ал убагында жакшы тамактанып, жашоосу жакшыраак болуп, туура. А бул келиндин мисалы үчүн баягы мен айткандай эле трансжиры, керек эмес тамактарды жеп, жашоосу аябай бузулган болсо, ал экөөнүн биринчи стадиясында элеги ушул оорусу ар кандай өнүгүп кетет. Бул келген аялда ал жеңип чыгышы мүмкүн болот, а бул аялда кайра мындай айтканда жаман жакка кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн анын баары жардамчы деп айтып атпаймынбы? Жакшы жашооңду түзүп алсаң, ошол кезде жардамчы болуп сага ушул өзүңдүн иммунитетиң эле ошол клеткалар менен кайра согушканга жардам берет. Ооба. Биз ушул подкаст аркылуу элдерге жардам бергибиз келет. Ошон үчүн кайра кайталап ушул нерселерди айтып атабыз. Мына клетканын мутациясынан пайда болот экен, рак. Анан клетканын ДНКсы бузулат. Көбүнчө эле ошол образ жизни, жашоосунун образы ошого таасир этет экен. Анан ошол клетка туура эмес тамактанган үчүн
туура эмес мындай өнүгүп калган үчүн ушундай пайда болуп атат да. Анан азыр көп эле айтып атат ичегинин микробиотасы, микрофлора деп ошолордун баары клеткага кайра эле көрдүңөрбү, айланып келип кайра эле баягы ая нутрициолог айтып атканы ошол эле кайра мынтип келип атпайбы? Кайра тамактанууга. Биздин ичегибиз, ашказаныбыз, желудочно-кишечный тракт деп коет. Ал жакшы иштегени эмне үчүн экинчи мээ деп атам мен. Ошо ягың жакшы иштеп, керектүү микро-макро элементтерди алсаң, ошол кезде баягы дарт ооруга туш келгенде бүт активдүү иштеп, клеткаларды баса калып, жайнап, гүлдөтөт. Мисалы үчүн мынтип айтайын, жашылданган чөп поле. Анан баягы күндүн аябай эмеси тийгенде баягы нуру сары болуп кургап калат го. Ошол кезде күйгүзөсүң го. Ошо күйгүзгөндө кандай бат кетет? Ошондой эле болот да. Сенин ички клеткаларың активдүү баягы жакшы иштебесе, бул кара клетка от каптап кетип баягы бүт күйүп кетет. А эгерде сен башынан эле убагында туура баарын ички жасасаң, анын баары көрүшөт да. Ошо биз поле дегенибиз ошо ичегинин ичин поле сыяктуу салыштырып атабыз да. Ичегинин ичи ушундай жашыл, жалпы мындай жыртыктары жок, ушундай болуш керек экен да. Ошого тамак эле таасир этет экен. Мисалы, картошка фри, колбаса жесек, ошол жерлерди тазалап, мынтип ошол жерлерди жыртык болуп калат экен, Аны айтып атпаймынбы эми? Картошканы көп айтат. Эмне анда жебейсиз? Кантип картошканы кандай? Мен биринчи айтканым, бардык тамакты этти деле өз түрүндө туура жасап жесеңер пайда болот. А биз кандай азыр картошка фрини курдуңбу майга? Транс майлар болду. Анын баары гликация болуп, баягы организмге чогула берет клетканы. А картошканы бышырып, башкача түрдө жесең, ал, конечно, сага туура бир организмге витаминдерди алып келет. Этти деле. Эмне үчүн мен айтам, баягы жайлоодон этти союп келип жегиле. А бизде азыр стейк деп приправасы менен бир переработанный варианттарды алып шашлык. Анын баарын капкара кылып күйгүзүп бышырып жеп, ошонун баары билинбей эле чогула берет. Көп айтат, ой мен уже 2 айдан бери, 3 айдан бери эле жеп атам, эчтеке болбойт. Анын баары бул убакыт эле. Убакыт, мен силерге айтарым, убакыт. Чогулуп. Везунчиктер бар. Баягы убагында ушинтип жүрүп, аны эми Кудай сактаптыр деп айтсак болот да. А көбү ушундай ооруга эмнеге алып келет деп айтсам, анын баары ушу жашоо жолунан да. Туура эмес жашап, ушул өзүнүн организмин жардам. Эмне үчүн биз денебизди, эмне үчүн ушул Алла Таала бизге бериптир денебизди, эмне үчүн биз ошону туура аябай алып жүрө колдонбойбуз да. Биз аябай халатно относимся. Көп мен келгенде айтам, эмне үчүн сен ушул колуңду, денеңди, ар бир клеткабызда, ар бир манжа, бүт тырмак, чачыбызга баарына биз Кудай берген да бизге. Ошону өзүбүздүн колубузда да жакшы мамиле кылып, сактап, колдоп, өзүбүздүн жашообузду ушул мамиле менен эле өзүбүздүн кылган узартып алсак болот жашообузду деп эсептейм да. Анан баягы эле ой иче береми, ушу эми бул аябай глобалдуу чоң тема. Мен келген адамдарга да айтам да, келдиңерби, даяр болгула. Көптөгөн өзүңөрдүн список болот, ошонун баарын аласыңар жашооңордон. Даярсыңарбы деп сурайм да. Бирок ушул даярмын деп алгандар 1-2 айдан кийин мынтет да, ая кандай мен эмнеге ушуну билбей жүргөм? Жөнөкөй эле эмелер турбайбы, эрежелер. Ушунун баарын алып салсам эле, баягы денемдин түзүлүшү, өзүмдүн ички эмем дагы оңолду депчи. Анан ушунун баары эле корень деп коет да, фундамент, основа. Ошонун баарын катуу мындай тургузуп алсаң, анан ал адамга ушул оору келгенде дагы жеңип чыгат. Жеңгенге оңой болот деп айтам да. Ушунун баары ушундай деп. Анан дагы бир мындай аяккы моменттер жөнүндө сүйлөшүп көрөлү, тамактануу боюнча. Кантты алгыла дейт, шекерди кандай таасир этет? Эми шекер бул мындай айтканда ак өлүм деп айтайын да. Көп айтат. Тузду деле айтат. Бирок эми туз менен кант
кантты салыштырганда мен баары бир мындай көбүрөөк болуп кетет го, кант утуп чыгат депчи. Ошо аягы керек 30 эмес. жылда аябай көп жейткенбиз да биз. Бүт бар. Анын үчүн мынтип айтат да, ой, неге мындай ойлойт да, мен кант жебейм деп айтат да. Жебейм, кантип жебейсиң, эми сахарды эмеге салып жебейм, чайга ичпейм деп. А мен айтам, ал сахардычы, сахарды бүт тамакка кошот. Манты жасайбы, азыр магазинде тоңдуруп коюп сатып атпайбы? Мындайча айтканда катылган сахар да, көрүнбөгөн. Көбү производительдер жазат составына сахар бар деп, көбү жазбайт. Анан бизде ойлоп атпайсызбы? Мындай, мен бир кашык жеп койдум, эмне болмок эле деп. Жок, анын баары бир кашык жегенде айлестет, андан башка печенье, сухари, нан, башка бир колбаса, сыр, анын бүт баары ичи сахарда, кант. Ошонун баары көп, ар бир аз тияктан бияктан жеп, ичип, мынтип жүрүп канча болот? Керек эмес, лишний бизге зыянын алып келген норма болуп чыгат да. Ошон үчүн мен дайым айтам, катылган кантты силер издегиле. Ар бир даяр тамакта муздатылган, уже тоңдурулган келип үйгө бышыра коюп эле деп. Өзүңөр деле камыр жасаганды айтсаңар, азыр булочка, бирдеме кошосуңар да кантты, туурабы? Ошонун баары анан элестеткиле, ошонун баарын жеп, анан дагы кант менен чай ичип ушинткенде кандай гана удардуу эме салмакта биз өзүбүзгө киргизебиз ушул канттычы. Ошон үчүн биринчиден айтарым, көп оорулардан алыс болом десеңер, канттан алыс болгула. Эми баягы көбү азыр угуп тургандар айтат да, эмнени айтып атат деп, койчу кантип эле. Бирок негизги түрдө ден соолугумду чыңдайм, өмүрүм узун болсун, баардык оорулардан алыс болом десеңер, эң биринчи эле ушул кантты алып салгыла. Акырындан албетте андай болбойт, бар бир маалда алып салган жок. Акырындан жылдырып, анан көбү мага келген 1 ай, 2 ай алып барган клиенттерим айтат, ушундай мен келатканда сиз айтканда кантип жашайм, кантип сахарсыз жашайм дегем дейт. Болот турбайбы? Азыр көп мен сахардын ордуна альтернатива. Сахарды биз жашылчадан алсак болот. Ошол деле эме организмибизге керек фруктоза деп коет, эме керектүү, мындай анча зыян эмес жагынан болгонун да алабыз да. Ошон үчүн кайсылар? Эми ар бир жашылчада, эме ягода, алма, бүт баарында сахар бар. Анын баары биз жегенден кийин ички органыбызга түшкөндө кайра мындай переработка болуп сахар түрдө келет да бизге. Ошон үчүн коркпогула, сахар жок дегенде мен айтам. Андан көрө бир финик жеп кой. Финик, өрүк, кургатылган өрүк же дейм. Мисалы үчүн анын баары эле сахар деп эсептелинет. А бизде көп го, аны да жейт, муну да жейт, балды да жейт. Бал сахардан пайдалуу. Башында жаңы канттан кетип мындай коштошуп аткан кезде мен айтам, балдан баштагыла деп. Чайды бал менен акырындан бардык жасаган глютенсиз, мисалы үчүн протоколунда бар болсо, тамактарды бал менен жегиле, блинчик, эми десерттердичи, таттуу жеген келгенде аны дагы туура составы менен даярдап туруп, анан канттын ордуна балга, бананды кошсо, мына мисалы үчүн эң баягы жасаганда канттын ордуна банан же финикини кошсоңор, тортуңарга бир десертке. Абдан даамдуу да болот, э? Анан мен үй бүлөм мисалы үчүн билишпейт сахар жок экенинчи, ойлошот. Бирок эми баягы көнүп калышкан, биз уже канча жылдан бери кантты сатып албайбыз, билбейбиз, ал балдарым дагы билишпейт. Эми мындай да, деп. Башка жерден кандай жешеби, жебейби? Башка жерден мындай да, мени көбү сурайт ушундай, кант жебейт экенсиңер, глютен жебейт экенсиңер, глютен бул ун, анан сүт ичпейт экенсиңер, кантип. Эми мындай да, башында кыйын болду, баарына жасап баягы салып берем. Өзүнүн бөтөлкөсүнө коюп алышат, биягына салып алышат, жанына алып. Анан мен мындай деп айтам да, күнүмдүк түрүндө үйдөн ушундай туура тамактанып, анан бир чыккан кезде кээ бир жерден бузуп коюшса, ушундай да, бар болсо, биздин организм ушундай да кабыл алат. Тырмашып эме ушул керек эмес эме менен
жеңип чыгат да. А эгерде күнүмдүк түрдө ушинтип эле тамактанып ушундай жашоодо болсоң, албетте ички органдарың, бүт денең, иммунитетиң уже калчылдап, болду күчүм жок сени менен кармашканга деп калат да. Жеңилип калат. Ооба, ошон үчүн мен айтканым оңой эмес, бирок келсе болот, тапса болот. Чоң рахмат. Ая бүгүн аябай көп факторлорду талкууладык. Кантип рак оорусунан сактанып калса болот, Мына эми мындай аякка кеңеш берип койсоңор. Мына бүгүн туура жашап, ушундай туура образга өтөйүн деген кишилерге биринчисинен мына айттык, колбаса, сыр, картошка фри, сахар жебегиле депчи. Биринчиден эле ушул керек эмес, баардык бул азыр айткан тамактар бир ушул дарт ооруга, жаман ооруга эле эмес, негизинен бүт ооруларга зыян. Ушунун баары биздин клеткаларды өлтүрүп, ар түрдүү ооруларга алып келет. Ошон үчүн эң биринчи негизги мен силерге сунушташым ушул керек эмес, пищевой мусор деп коем. Мен эми азыр кээ бирөө айтаттыр, тамакты мусор деп атат. Жок, бизде нутрициологияда ушундай деп эле айтат. Кандай туура тарынасың, тарынбайсың, пищевой мусорду алып сал. Эң биринчи сенин чоң мындай ушу өзгөртөм деген бир шаг, ушуну айтканым, ушул керек эмес тамактарды алып сал. Анан кийин ичиңен ойлончу, ушул эмне алып келип атат мага, ушундай жашоого, ушу керекпи мага депчи. Аны айтатпайм, психология жагынан өзүң менен өзүң сүйлөшүп, өзүң менен өзүң бир чечимге келип, спортко катышып, убагында дарыгерлерге барып, анализдерди берип, өзүң текшерип, профилактика, тамактанууңду өзүңө туура бир рацион түзүп алып, баардык жерде дисциплина деп коет. Ошол дисциплинаны өзүңдү мындайча айтканда, ар бирөөбүз өзүбүздү өзүбүз сүйөлүчү. Сүйөлү бүт баарын, тырмагыбызды, кирпигибизди кандай болсо күнү карап туруп, мен өзүмдү ушундай сүйөм, ушундай сактап колдоп, өзүмө аябай бир мээримдүү мамиле кылам. Мээримдүү мамиле эмне бул? Ошолдун баары келип атпайбы? Өзүңө керек эместерди алып сал. Анын баары сенин ички органдарыңды, бүт сырткы келбетиңди баарын бузат. Ошон үчүн эң эле оңой, дарыгерге барбайм, ичпейм десең, ушундан башта. Жашооңду өзгөрт. Физический нагрузка, спортко катыш, укта, суу убагында таза суу ич, газировкалардын баарын алып сал. Анан тамеки чөгү, керек эмес привычкаларды баарын алып салса эле, акырындан бир өзгөрүүлөр болот. Анан баягыда бир нутрициологду уктум эле, ушул айткан туура эле турбай дегенге мен аябай мындай, мен айткан ушундай сунуштарым силерге бир пайда алып келсе, ар бирөөнө көргөнгө мен аябай ыраазы болом. Ушундай адамга бир сунуш берип койгон. Биз аябай ыраазы болобуз. Бир-эки кишинин жашоосу өзгөрүлсө да, биз ошого ыраазы болобуз. Биздин ушул подкастты көрүп, жок эле дегенде 10% адамдын жашоосу өзгөрсө, менин оюмча, Алла Таала бизге, сиз экөөбүзгө аябай ушундай бир өзүнүн эмесин, нурун берип, туура иш кылып атасыңар дейт го деп, аябай өзүмдү ичимен ушинтип суктанып, элдерге полезныйбыз деп айтам да. Рахмат, Ая. Биздин подкастыбызды көрүп, катталып, комментарийлериңизди жазыңыздар. Дагы кайсы темаларга көргүңөр келет, ошолорду да жазыңыздар. Эң жакшы бизге жаккан комментарийге биз өзүбүздүн призтерибизди беребиз. Ошон үчүн баардыгыңарга чоң рахмат, Аяга чоң рахмат. Мен да эмки силер менен жолугушканга аябай ыраазы болом. Келип дагы чоң темаларды сүйлөшүп кеткенге. Баарыңарга ден соолук, туура тамактануу, туура жашоону тандаганга сунуш кылам.